Assalamu alaikum айымдар. Мына ушундай японский модельдерди азыр сиздер менен чоң жасайбыз. Мына ушундай чоң жасадык. Кыздар, бизге керектүү заттар: кадимки эле өсүмдүк майы, сүт, суу, обычный эле сахар, ошондой эле бизге мындай листовая клейка деген керек болот. Мындайча айтканда күрүчтүн упасы. Буну ар түрдүү аташат. Атайын кондитерскийлерден барып сурасаңыздар болот. Моти жасаш үчүн ушундай күрүчтүн клейкасы болот экен десеңиздер, мына башкача түрлөрү дагы бар. Карап ала бересиздер, мындай жерде жазуулары болот. Көрүнүп жатат. Эми бизге тараза бести чыгарабыз дагы, буга чогултабыз. Майдан 15 грамм кошобуз. 15-16 болуп кетти, эч нерсе болбойт. Суу 45 грамм. 44, 45, 43, 1-2 грамм нары бола берет. Сүтүбүз дагы 45, 44. Андан кийин сахарыбызды салабыз. Сахардан 15 грамм. Эми будан салардан мурун биз азыр буну жакшылап аралаштырабыз. Жакшылап аралаштырыңыз, сахар бир аз эриккесин. Андан кийин буга түс бериш үчүн биз ушундай боек колдонобуз. Кыздар, краскаларды абдан изилденип кошуңуздар. Азыр бул краскалар негизи бир аз зыян, бирок күмөндүү заттар жок составында. Мына ушинтип бир-эки эле тоголок кошомун дагы. Аралаштырып алам. Бул тоголоктун эриши кыйын, кыздар. Бул сухой болгон үчүн. Бирок ага көңүл бурбайбыз. Сала беребиз үстүнө. Ал эрип кетет кийин эле. Грамм салдык. Уже болду, кыздар. Эми буну алып туруп жакшылап аралаштырабыз. Мынакей, кыздар. Жок болду бүдүрүп. Свети ушундай чыкса болот. Эгерде мындан да сары чыксын десеңиздер, анда көбүрөөк кашасыздар. Эми буга кыздар мындай стреш менен соозун жабабыз. Азыр микроволновкада биширип алабыз. Эгерде микроволновкаңар жок болсо, анда газда плитада деле биширсе болот. Андай түрлөрүн буюрса жакында мастер-класска чыгарабыз. Бунун түрлөрү аябай көп. Азыр мен сиздерге өтө жөнөкөй түрүн үйрөтүп жатам. Беркилер деле жөнөкөй. Негизи моти жасаш өтө оңой. Буну туура сактаганды билсеңиздер болду. Калганы өтө жеңил. Десерттердин арасында эң оңой ушу моти деп айтат элем. Бирок көпчүлүгү жасашпайт. Эмне себептен десеңиздер, сактоо мөөнөтүн жакшы билбегендиктен. Мынакей, эми буну азыр микроволновкага салып биширип алабыз. Эми кыздар, бул жерди болушунча таза кылабыз. Мен ачысыздар, чач менен ачабыздар. Чач менен ачсаңыздар майда кылдар түшүп калат. Ушинтип таптаза кылып туруп, бул кукурузный крахмал. Крахмалды себебиз. Мынакей, кыздар, алдык. Эми буну ачабыз. Ачканда сырты ысык. Көп болсо 2-3 минутта деле бишип калат, кыздар. Лучше кантип элебиз десеңиздер, мына. Мынакей, кыздар. Көрүнүп жатат. Ушундай бишип калат, мынакей. Эгер чекелер бишпей аткан болсо, сүйүк болуп атса, аны бир аралаштырып туруп дагы салып коесуздар. Буну эми мунун үстүнө төгөбүз. Мунун кыздар 2 жолу бар. Бири крахмалга кантесиздер, экинчиси майга, жанагы эле өсүмдүк майга. Эгерде крахмалыңыздар жок болсо, анда өсүмдүк майына. Ысык азыр. Буну эми пакетке салып коебуз. Салып туруп коебуз муздаганга чейин. Пакеттен сыртка койсоңуздар катып калат, кыздар. Ошого пакетке салып туруп, ушинтип коюп коебуз. Муздагандан кийин көргөзүп берем. Ага чейин ичинде начинкасын жасайбыз. Эми кыздар, бизге азыр ичиндеги крем үчүн творожный сыр,
сгущенка керек болот. Ушуну экөөнү жасайбыз дагы. Ортосуна начинкага банан менен карамель кошобуз. Кичинекей идишке эле кыздар таразага коюп туруп, азыр творожный сырды салабыз. Ушунун эле үстүнө сгущенкадан 40 грамм кошуп, эми буну миксерлейбиз. Ушундай мешокко салып алабыз. Лопатканын жардамында 1-2 аралаштырып койсоңуздар дагы жакшы болот. Кыздар, тестабыз уже муздады. Пакеттен чыгарабыз. Бул пакеттен чыккандан кийин атып калышы мүмкүн, эки пакетте сактайсыздар. Крахмалдан сээп, экиге бөлүп алабыз. Негизи мындан 4 штукта чыгарсаңыздар болот кыздар. Сыртын бир аз жукарак менен эле жайып коем мен. Жайып бүттүк. Эми буга начинкасын салып берсек болот. Ушуну экиге бөлүп салам азыр. Салып туруп, эми карамель куябыз. Эми чоңтабыз. Ушинтип чогултуп туруп жопсуздар. Бужагын кесип салсаңар болот. Экинчисинде эле мына ушундай абалда кыласыздар дагы, ашчасын кыргып саласыздар. Бул жакта ашып калган тестаны дагы 1 штук чыгарсаңыз болот. Бунун срогу 1 күн гана кыздар. Ушул бойдон холодильникке салып коесуздар. Түгүнө мына ушундай жанагы кекске колдонулуучу кагазды койсоңуздар болот. Заказга жасап иштеймин, башка түрлөрүн да үйрөнөм десеңиздер, жакынкы күндөрдө мастер-класс чыгарабыз. Үйдө жасасаңыздар кыйла эле арзан түшөт. Өзүңүздөр да бир эсептеп көрүңүздөр. Мына карасаңыздар бой тийган соонум болду. Эгерде мынчалык чоң кылбайм десеңиздер, бир аз кичинерээк кылып 4 штук чыгарсаңыздар дагы болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгерде суроолор болсо, ошол видеонун түбүнө калтырыңыздар.